Assalamu алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ош Фильм телеканалынын түз эфиринде Жаргылчактын кезектеги чыгарылышы өз ишин алып барууну улантат. Бүгүн биз Жаргылчактын түз эфиринде кесиптешим Ороз Шарабидин уулу экөөбүз алдыдагы 2 саат бою сиздер менен бирге болобуз. Ошондой эле алдыда бизде бүгүн алып чыга турган теманы атайын келген коноктор бар. Алар менен биз 2 саат талкуу кылабыз деп ойлойбуз. Жалаң гана конок менен маектерден гана түзүлбөстөн биздин программанын жүрүшүндө кызыктуу маалыматтар бар. Анын сырткары бүгүнкү күнүн алынган олуттуу окуялардын өзөгүн камтыган жаңылыктардын толукталган чыгарылышы Кыргызстандын аймагында Ош облусунун жана шаардын ошондой эле дүйнөнүн булуң бурчунда болуп жаткан окуяларды камтыган дүйнөлүк жаңылыктар дагы болуп өтөт. Бизде көрөбүз десеңиздер, Ош Фильм чекиткейжи сайтында түз эфирде да көрсөңүздөр болот. Дүйнөнүн кайсыл гана бурчунда болбосун, бизди ушул онлайн аркылуу түз эфирде көрүп, биздин талкууга күбө болсоңуздар да болот. Эгерде бүгүн кандайдыр бир жумуштарыңыздар менен көрбөй калган тууган дос тушкандарыңыздар боло турган болсо, анда эртеңден же кайсы күнү болбосун биздин Ош Фильм каналынын социалдык тармактардагы баракчаларында бул программа толугу менен чыгарылат. YouTube, Facebook жана ошондой эле классташтар биздин Ош Фильм каналынын бардык социалдык барактарында биздин программаны толук кандуу көрсөңүздөр болот. Биз ушул алдыдагы 2 саатта ушул талкуу кылган темабызды кесиптешим Ороз айтып өткөндөй, ушул социалдык баракчаларга, интернет сайттарга жайгаштырабыз. Ал жерде да өзүңүздөрдүн пикириңиздерди, комментарийиңиздерди калтырсаңыздар болот. Биз ушул максатта бүгүнкү программаны алып баратабыз десек болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир айта кетчү жагдай, сиздер азыр бизди түз эфирде көрүп жатасыздар. Андыктан бизде азыркы экранга жакыныраак келип, телефонуңуздарды колго кармап, шайланып турсаңыздар, алдыда биз теманы айтабыз жана ошол темага байланыштуу сүйлөп бере турган биздин конокторубуз да келет. Мына ошол конокторго болгон суроолоруңуздарды, темага байланышкан ар кандай ой пикирлериңиздерди биз укканга даярбыз. Андыктан телевизорго жакындап, телефонду колго кармап, дайым болуңуздар. Биз бүгүн колубуздан келишинче бүгүнкү теманы кеңири кызыктуу талкуу кылып өткөрөбүз деп максат кылганбыз. Кудай кааласа биздин коноктор ушул темада өзүнүн мыкты адистер келип бизге ушу кеңири кызыктуу маек кылып берет деп биз алдын ала күтүп атабыз. Үмүттөнөлү, максат кылалы. Ал эми бизде адатка айлангандай эле программаны баштаардан алдын биздеги түрмөктөргө кезек берели. Мисалы, азыр күн жылып, жаздын илеби келип калды. 2 күндөн бери жакшы күн жылып атат. Дегеле эртеңки аба ырайы кандай болот деген бир суроо туула турган болсо, аны албетте биздин Жаргылчак көрсөтүүсү башталар алдында чу дегенде эле биз аба ырайы, базар баасы жана ошондой эле валюта курстары боюнча түрмөккө кезек берели. Мына ошол түрмөктөн соң биз теманы тааныштырып, программаны андан ары улантабыз. Ош Фильм телеканалынын түз эфирде Жаргылчак программасы өз ишин улантып атат. Бүгүн биз кесиптешим экөөбүз алдыдагы 2 саатта теманы талкуулайбыз. Ороз, сен эми бүгүн теманы айтып, бүгүн баштай берсең болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, андыктан сиздер да дайым болуңуздар. Биз бүгүн канткенде сот адилеттүүлүгүнө жетишебиз деген теманын алкагында сөз кылмакчыбыз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир ушул сот адилеттүүлүгүнө бизде сот адилеттүү иштеп жатат деп ишенгендер болсо, өз оюңуздарды билдирсеңиздер болот. Ошол эле учурда биздин соттор адилеттүү эмес, мен сотторго ишенбейчүлүк таанытам дегендер болсо, алар үчүн дагы биз эфирден убакыт беребиз. Биз менен байланышып, экрандагы номерлер аркылуу байланышып, өз пикир ойлоруңуздарды айтсаңыздар болот. Ушул сотко байланышкан ошол сиздердин кандай суроолоруңуздар болсо, балким өз башыңыздардан өткөн окуя боюнча кеңеш алам десеңиздер, бизге ушул атайын Ош шаардык сотунун өкүлү келе атат. Ушул Ахматов Абдымалик агай. Ушул кишиге дагы сот тармагында түшүнбөстүктөр болсо, эмнени сураңыздар келсе, түз эфирде телефон чалып,
сурап кеп кеңешин алсаңыздар да болот. Ошол эле учурда биздин экинчи конок дагы жакын арада келип калат. Ал Максат Жорокулов деген мырза, юрист, адвокат, өз ишинин мыкты адиси. Ооба, деги эле биз бүгүн ушул сот адилеттүүлүгү жөнүндө сөз кылабыз. Коомчулукта ушул айтылуу эле келатат. Соттор соңку кездери ушул адилеттүүлүктөн такыр эле четтеп калышты деп. Аларды ушул көз каранды болуп калды, коррупцияга өтө эле көп аралашты деген ушул нааразылыктар өтө көп да. Мына ушул себептен дагы биз бүгүн ушул теманы талкуулап жатабыз. Ооба. Азыр мындай болуп атат. Бизде азыр күн тарых деген рубрикабыз бар экен. Ошол күн тарых ушул 24 февраль күнү кандай дүйнөдө жана Кыргызстанда ошол эле учурда ааламда эмне окуялар болгон ошол жөнүндө бир аз маалымат берилет. Ал эми ага чейин мен жанагы Жусуп Абдрахманов атабыздын күндөлүгүнөн 24 февралда 24 февраль 1931 жылы эмне кылган. Бир аз кыскача жазып кеткен экен, ошону окуп берейин. Бауман менен Кахаинадан телеграмма алдым. Алар мага Исакеевке жана бардык делегаттарга себүү иштерине байланыштуу кайра кайтып келүүнү сунуш кылышат. Бул телеграмма мени сүйүндүрдү, иштөө жана иштөө. Ошону менен өзүңдүн кайгыңды, жеке кайгыңды унутуу. Бул телеграмма мени азаптуу жалгыздык абалынан чыгарды. Бул телеграмма жаңы жашоону, жаңы тириликти, коомдогу жаңы мамилени куруп жаткан менин жамаат мүчөсүнүн милдети. Жамааттын ишеничин жеңип жаткан социализмдин жоокеринин ысымын актоо үчүн мүмкүн болгон атүгүл мүмкүн эмес нерсени да жасаймын деген ишенимге алып барат дейт. Жанымда досумдун мен абдан сүйгөн, эч качан эч кимди сүйбөгөндөй сүйгөн досум болушун абдан кааладым. Бирок бул ишке ашпаган кыял болуп чыкты дейт. Азаптуу, оору, бирок эчтеке кыла албайсың дейт. Ушундай күндөлүгүн жазып кеткен экен. Алдыда биз ушул күн тарых рубрикабыз бар. Ушул бүгүнкү 24 февралда дүйнөдө, Кыргызстанда эмнелер болгон? Алдыда ушул рубриканы көрүп алып, анан кайра теманы улантабыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз түз эфирдеги чыгарылышыбызды улантабыз. Бүгүн бизде тема канткенде сот адилеттүүлүгүнө жетишебиз деген теманын алкагында сөз кылмакчыбыз. Эгерде сиздерде ушул темага байланышкан кандайдыр бир ой пикирлериңиздер боло турган болсо, анда биз менен экрандагы номерлер аркылуу байланышып билдирсеңиздер болот. Орос, сен кандай деп ойлойсуң? Бүгүнкү сот органы жөнүндө эмнени билесиң, эмнени айта аласың? Карга деле баласын аппагым дейт экен да. Анан андыктан жанагы жоктон көрө жогору чынымдачы. Сот кандайдыр бизде мыйзам иштеп жатат чында. Соттор иштеп жатат. Ал эми кандай иштеп жаткандыгы бул башка маселе. Сот органы деги эле мындай чоң мамлекеттик бийликтин бир бутагы. Мисалы, мамлекеттик бийликтин 3-чү бутагы бул сот бийлиги деп аталат да. Ал көз карандысыз, Көз карандысыз. Аны көзөмөлдөгөн башка бийлик бутагы жок. Мисалы, сен ошентип ойлойсуң. Анан деги эле бүгүнкү жеке пикириңде соттордун адилеттүүлүгү кандай болуп атат эми? Эми аралашып жүрөсүң, журналистикада жүрөсүң, телевизор көрүп жүрөбүз, гезит окуп жүрөбүз, эл менен аралашып жүрөбүз. Эми кандай десек, бизде жанагындай кой аксагы менен мең да. Кой аксагы менен мең. Андыктан ушул жана кандай болгон күндө дагы ошол соттордун арасынан дагы чыгат да. Кээде ошол алешендикке жол берип, айрым учурларда жалпы сот системасына көө жаап болгон учурлар, ошол айрым ошол аксактардын арасынан чыгып калган учурлар кездешип калат. Эми жанагы эле аппак бунун бардыгы соттор укмуш иштеп атат, бизде соттор акча албайт, адилеттүү чечим чыгарат деген десек, анда биз аша чаап алдап койгон болобуз. Деги эле ушул соттор тууралуу биз мына талкууга коюп, ушу алып чыгып атабыз да, анын адилеттүүлүгү, кандай иштеп атат, соттордун ишмердүүлүгү тууралуу. Бирок бул тема албетте мындай оор талкууга алынганда мындай кыйыныраак бир тармак да. Бирок ошентсе дагы
биз экөөбүз мындай аракет кылып соттор тууралуу алар кандай иштеп атат, эл менен, жарандар менен кандай иштеп атат, ошону аракет кылабыз деп ойлойм. Анан соттордун көз карансыздыгы, адилеттүү чечим кабыл алганы тууралуу сен акыркы жолу уктуңбу? Кандай бир маалымат, мисалы, мына сот жакшы чечим чыгарды, эл колдогон, мындай да арген. Мен мисалы могу кылмыш иштерине аралашып турам го. Анан ушул кылмыш иштерин карап, мисалы мен чалдыргандан кийин бир аз кызыгуу болот, ошол жазасы кандай болду экен дегенчи. Эми көпчүлүк учурда мен канааттанып, соттун чечимине ыраазы болгон учурлар эми бирдеп эмес, ондоп, жүздөп саналган учурлары деле бар. Кээ бирки ушул эми бизде ар кандай иштерди карайт да, сотторчу баягы үй мүлк жөнүндө, банк ячейкалары жөнүндө, кандайдыр бир эсеп кысап боюнча, анан ошол эле учурда кылмыш иштери боюнча, коррупциялык иштер боюнча, анан ошол кылмыш иштеринен, мен билгенден кылмыш иштеринен адилеттүү чечим чыгарган соттор арбын эле. Арбын, көп эле. Эми буларды кандайдыр бир жарга такап акча алып атат же адилеттүү чечим чыгарбай атат дегенден алысыраак болушубуз керек чынындачы. Азыр эми бул тема боюнча бизге келген коноктор дагы өз ойлорун билдирет. Мисалы, Ош шаардык сотунун атынан Ахматов Абдумалик мырза келет. Ал киши айтат, өзүнүн оюн айтат, ушул сот системасында деги эле шаардык сот кандай иш алып барып жатат, адилеттүү чечимдер чыгарып атабы же кандай. Ошол эле учурда сот системасында сен айтып аткандай адилеттүү чечимдер азайып баратат. Буларга ишенип болбой калды деген пикири менен юрист, адвокат Максат Жорокулов мырза келе жатат. Экөөнүн пикирин дагы ошол жерде анан шашпай талкуу кылабыз чынында. Ал эми бул жакын арада республикада журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов айтып чыкпадыбы? Соттордун жана алардын жакындарынын телефонун тыңшоого алуу бул коррупцияны тыят деген тейде оюн айтты. Бул боюнча сен бир жарандык пикириң угайын деп атам. Бул боюнча ушул Өмүрбек Бабанов ушул көптөн бери айтып келатат менин баамымда. Бул баягы мандат чыры боюнча дагы ушул соттор менен байланышты да ушул. Анан башынан өткөргөн адам катары ушул соттор адилеттүү чечим чыгарбай атат деп айтса керек да. Бирок бунун айтканы менен биз мындай байкасак болот да. Демек ушул сот тармагында өтө чоң мындай тереңдеп кеткен коррупция бар деп ушундай деп түшүнсөк болот деп ойлойм да. Себеби ал эмнеден улам айтып атат? Ошол телефонду тыңшаса, демек анын ким менен сүйлөшүп атканы, ким менен кандай пара алып атканы, ушуну билсек болот, ушуну мыйзамдаштырайлы деп атат да. Ушундай. Мисалы, эми азыр мен могул бир аз маалыматка таяныга кетсем, баштагы Конституциялык палатанын судьясы Клара Соронкулова азаттыкка берген маегинде мындай деп айтып атат да. Азыркы эле маселе боюнча соттордун жакындарын жана өздөрүнүн телефондорун тыңшоо бул тыюу салат коррупцияга дегенгечи. Бизде байланыш бар экен, азыр кабыл алып коюп, мен Клара Соронкулованын оюн айтып берем. Биз сизди угуп жатабыз. Алейкум салам. Вот мына сот толгосунан баягы сот адилеттүү болобу деген сөздү кылдыңар да. Сот, райондун соту, облус сот, Верховный сот, баардыгы бир институт турабы? Вот райондун соту бирөөдү мисалы үчүн 3 жылга кести. Onu aparıp давай облус сотко арыздан дейт. Облус сотко арыздан деген карганын көзүн чокуп айтады. Анан кийин барып туруп, oyuna акча бер деген сөз да бул. Бул биринчиси. Экинчи менин суроогум ушундай да мына. Колупту соттоду. Колупту кийин революцион болду, актарды келип премьер-министр болду. Ошол сот, колупту сот кылган сот иштеди. Апарып onu кайтарып отургузуш керек эле, эгер натура сот кылган болсо. Ondan кийин Исмаил Сакытты сот кылды. Ол революцион болду, барып туруп депутат болду Кыргызстандан. Ол сот иштеди. Onu мисалы соттош керек деп тууганда, ошо сотту. Ошондо гана анан кийин сот реформа болот да. Чоң рахмат пикириңизге. Ошондо сиз, урматтуу эле көрүүчү, сот адилеттүүлүгүнө ишенесизби же жокпу? Кыскача.
Байланыш үзүлүп калыптыр. Демек, сотторго нааразы. Нааразы чынында. Эми мен жана айтып атпадым беле, ушул телефондорду тыңшоо ыкмасы кандайдыр бир жемкорлукка тыюу салып бере алабы деген суроону бердим го. Ал боюнча ошол Клара Сооронкулова Азаттыкка берген маегинде мындай деп жатат. Менин оюмча көтөрүлүп жаткан демилге карандай популизм. Мындан эч кандай натыйжа чыкпайт. Жемкорлук менен алектенген соттор иштерин эч качан телефондордон бүтүрбөйт. Кабыл алынган учурда деле алар жөн эле телефондон сүйлөшпөй коюшат. Болду, ошону менен иш бүтөт дейт. Бул жемкорлук менен күрөшүүнүн натыйжалуу ыкмасы эмес деген пикирин айтып атат. Менин оюмча бул Клара Сооронкулова мурдагы ошол конституциялык соттун төрайымы болгон. Менин оюмча ушул дасыккан адистердин бири да Кыргызстандагычы. Анан ушул депутаттын бул коррупцияны тыям деген бул эң мындай көтөрүп чыккан демилгеси болуп атат да. Муну менен мындай бизде ушул коррупцияны, сот тармагында коррупцияны кантип тыйса болот? Ушул депутаттардын ушул коррупцияга каршы бир мыйзам иштеп чыгалабы же кандай иштеп атат? Шуну алып чыгып атат да. Ошого карата пикирин билдирип атат да. Муну менен депутаттардын мындай коррупция конкреттүү сунуш бере албай атат деп атат да. Деген оюн айтып атат. Анан ошол эле учурда дагы бир пикир бул жерде келип калды. Ошол эле Азаттыкка берген маегинде дагы Замир Базарбеков деген сотторду тандоо кеңешинин баштагы төрагасы. Бул киши мындай деп атат. Бул күлкүлүү көрүнүш болууда. Сотторду эми тыңшайбыз деп жатпайбы? Алар жогору жактан тыңшап жатат деп эбак билишет дейт. Алар үчүн бул жаңылык эмес. Соттор кылмыштуу иштерин башка жерден бүтүрүшөт. Аларды тыңшоо жолу менен ийгиликке жетебиз деген туура эмес кадам. Акылсыз жорук дейт. Анын пикири деле туура. Аныкы да туура, мунуку да туура. Чынында бирок эми тыңшаганда чынында мындай бир азыр эгерде ошол депутат Өмүрбек Бабановдун ошол демилгеси менен эгерде сотторду же анын жакындарын тыңшай турган болсо, бул кандайдыр бир ашыкча чыгымда мамлекет үчүн туурабы? Аларга ошол аппараттарды коюш керек, анан аларды тыңшап, аларды текшерип олтуруш үчүн дагы кандайдыр бир адамдын жумуш убактысы, ага эле акым аяна төлөнүш керек. Бул кандайдыр бир кандай деп ойлойсуз? Эми бул депутаттын мисалы жана эле айтып өткөндөй мындай сот тармагындагы коррупцияны мындай ооздуктогу конкреттүү сунушунун жоктугу да. Бул биринчи эле сунуш берген уже четке кагылып атат да. Анын колдоочулары дээрлик жок болуп атат да. Демек сотторго башка сунуш киргизсе болчудай менин оюмча. Негизи бирок бул кандайдыр бир ошол сот системасындагы коррупциянын жана тамырын кесүү боюнча бир далалат да. Эгерде мындай иш-чараларды ушул демилгени көтөрбөй койсо деле болмок негизичи. Буга күйгөн адам жок болмок да. Бул тармак коррупциялашып баратат деп ошол кандайдыр бир коңгуроо кагып чыкканы чынында эрдик. Бирок башкачараак жол менен иштеп чыга турган болсо, анда абдан жакшы болмок. Абдан туура чечим чыгарса жакшы болмок. Ошо коомчулукта колдоого алмак да буну. Анан ушул сотторду ушул коррупцияны адилеттүү сотторго жетебиз деп 2010 жылы мен билишимче сот тандоо кеңеши түзүлгөн да. Ошол сотторду ийиргеп алабыз, мына билимине карап, бүт бар жогун көз алдыдан электен өткөрүп, биз мыкты сотторду, адилеттүү сотторду тандап алабыз деп ошо сот тандоо кеңеши түзүлгөн. Бирок ушул сот тандоо кеңешинин иши азырга чейин мындай уланып бүтпөй атат да. Бул коомчулуктан өтө эле сынга кабыл болуп атат да. Бул сотторду тандоо кеңеши түзүлгөндө эле айтып чыгышпадыбы? Бул жерде жанагындай көз карандысыздык болуп калат, көз каранды болуп калышат ошол сот тандоо кеңешине, ошолордун айтканын кылып алышат депчи ар кандай кайчы пикирлер айтылып жүрдү. Бирок эми ушул жылы мен билишимче сот тандоо кеңеши бүт ошо ишинин жыйынтыгын чыгара алабыз деп айткан да. Ошо алдыда ушул 2017 жылы сот тандоо кеңеши Кыргызстандагы баардык сотторду тандап ишке киргизет деп күтөбүз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде азыр жарнамалык бөлүк, андан соң бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар дагы бар. Бизде азыр байланыш бар экен, аны алып коюп туруп, анан ошо жаңылыктарга кезек берели. Алло дегенде айтасыздар. Угуп атабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алло.
Угуп жатабыз. Алло. Угуп жатабыз. Сарыбычак берүүсүбү? Ооба, Угуп ооба. жатабыз. Дал өзү. Сарыбычак берүүсүбү? Ооба, Угуп ооба. жатабыз, сүйлөй бериңиз. Мен соттун адилеттүүлүгүнө ишенбейм мен. Сурооңуз барбы, сурооңуз? Себеби биздин үрүшкө берген кайрак жерди коррупциялык жол менен түштүк суу курулушунун директору Сулайман Устамга жана Тесостройдун жетекчиси Назарбаев Сатымгулга биздин жер үрүшүбүздү берип берген 2000 кишиге 120 гектар жерди берип берген. Мен сотко ишенбеймин. Сиз кайсыл жактан телефон чалып атасыз? Озгурдан. Озгурдагы жана жер талаш иши боюнча да эми? Жаман. Чоң рахмат. Азыр бизге коноктор келет. Мына ошол учурда да кайрадан байланышып сурооңузду Берсеңиз болот. берсеңиз жакшы болот. Ал эми азыр бизде жарнамалык бөлүк, андан соң жаңылыктардын толукталган чыгарылышы. Андан кийин биз сиздер менен коноктор менен биргеликте жолугабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош Перим телеканалынын түз эфириндеги Жаргылчак телеберүүсү өз ишин улантат. Биз азыр конок менен маек бөлүгүнө да келип жеттик. Бүгүн бизде конокто Ош шаардык сотунун судьясы Ахматов Абдумалик Алиевич. Агабыз, кош келипсиз. Ал эми биздин сол жагыбызда Максат Жорокулов, адвокат. Ассаламу алейкум. Студиябызга кош келипсиздер, урматтуу коноктор. Алгач эле суроону баштай берсек, бүгүн мисалы мына Абдумалик мырза сизге суроо берсем, бүгүн өзүңүз мына судьясыз, сот тармагында иштеп келатасыз. Деги эле эл арасында соттордун кадыр баркы кандай деп ойлойсуз? Эми бүгүнкү күндө сот системасында болгон же сотторго болгон элдин ишеничин кандай деңгээлде экендигин аныктоо үчүн бул биринчиден бүгүнкү күндө мынандай деп айтуу мен үчүн кыйын. Ал үчүн коом мына жарандык коомдун өкүлдөрүнөн же болбосо элге кандайдыр бир сурамжылоолорду жүргүзүп, баягындай интервьюлорду алуу менен, сурамжылоо менен аныктоого болот деп ойлойм. Ал эми судья, когда өзүң баягы судья болуп иштеп аткан мезгилде бүгүнкү күндө элдин көз карашы, судьялардын ишмердүүлүгүнө же болбосо сот адилеттигинин ишмердүүлүгүнө мынандай деп айтуу мен үчүн мындай кыйын. Ошол элдер мисалы сиздерге кайрылып, тагдыры чечип атасыздар. Кандай ыраазы эле болуп кеткендер барбы? Албетте бул кандай гана иш болбосун, жарандык иш болобу, жазык иш болобу, кандай гана иш болбосун, баягы эки тарап тең ыраазы болуп кетет деп айтуу кыйын. Себеби иш боюнча, мыйзам боюнча билесиздер, эки тарапка тең эч качан чечилбейт. Бир тарап чечилет, мисалы бир талап коюла турган болсо, мисалы договор издей турган болсоңуздар, же болбосо кылмыш ишинде кайсы бир угузулган айып боюнча күнөөсү бар же жок. Албетте күнөөсү жок деп актасаң, соттолуучу кубанып кетет. Ал эми күнөөсү бар деп туруп соттосоң, жабырлануучу болот, күнөөсү далилденди, соттолду дейт. Ошол үчүн сот ишинде бул эки тарап тең соттун кабыл алган чечимде, соттуу актыларына ыраазы болот деп айтуу кыйын. Албетте бир тарап нааразы болуп кетет. Ушул эле пикирге сиз кандай карайсыз? Бүгүнкү күндө эл арасында соттордун кадыр баркы кандай деп ойлойсуз? Негизи эл арасындагы ой пикирди айтыш үчүн эл болуш керек да. Эми мен жеке бир инсандын ою болуп калат да. Сиздин жарандык пикириңиз да? Адилеттүүлүк чындыгында мындай китепте көрсөтүлгөндөгүдөй эмес. Буну коом, эл деле айтса керек. Негизи менин оюм ошондой. Эми сизге суроо, ушу сот тарабынан кабыл алынган өкүмдөргө нааразы болгондор бар. Аябай мындай азыр эл үчүн бир соттошуп аткан 3 адамга барсаң, экөөсү нааразычылыгын айтат да, ушунда. Ушулардын сиз кандай эмнеге нааразы болушат деп ойлойсуз? Чындыгында сот жогоруда айтылып өтүлгөндөй, бул эки тараптын
көпчүлүктүн кызыкчылыктарын кагылышынан кийин келген маселени карайт да, ошого ал сөзсүз бир тарапка чечилет. А экинчи тарап ошол мезгилде наразы болот да. Эгерде эки тарап тең наразы болгон бир учур боло турган болсо, маселенин жагдайына карап экөөнө мындай ыңгайсыз бир чечим чыгып калса наразы болушу мүмкүн да. А негизи ошол жеңилүүчү тарап дайым наразы болот да. Абдубалик мырза, мына сиз сот болуп иштейсиз, анан деги эле сот болуш үчүн кандай талаптарга жооп бериш керек? Деги эле мындай адилеттүү сот кандай болуш керек? Сиздин оюңузча эми. Сот деген бул эми сот дегенди билесиздер да, бир сейли бир бийлик бутагынын системасын түшүнөбүз. А судья болуш үчүн кандай талаптар керек десеңиз айтайын. Судья болуш үчүн билесиздер эми биринчиден кыргыз жараны болуш керек. Жогорку юридикалык билими болуш керек. Азыркы бүгүнкү күндөгү аракеттеги мыйзамдарды талаптарына ылайык жергиликтүү сотторго судья болуш үчүн юридикалык стажы 5 жылдан кем болбош керек. Баягында жоопкерчиликке тартылбаган болуш керек. Ошондой эле тажрыйбасы, билими ошол судьялыкка баягында татыктуу болгондон кийин билесиздер, сотторду тандоо кеңеши бар. Ал жерге бүгүнкү күндө аракеттеги мыйзамдар боюнча конкурс менен сертификат алыш үчүн окуйт. Ал жерге конкурс менен окууга, окуудан кийин сертификат алышат. Сертификат алгандан кийин анан судьялар тандоо кеңешине барышат. Ал жерден алгандан кийин анан жергиликтүү соттордун судьялары президенттин указы менен, ал эми билесиздер жогорку соттун судьялары болсо ошол президент сунушу менен жогорку кеңеш тарабынан шайланышат. Ушул кандайдыр бир судьяларды шайлоо иштери, жанагы тандоо кеңештери тарабынан судьялар кандайдыр бир көз каранды болуп калбайбы? Адилеттүү чечим кабыл алып атканда дейт. Эми эгерде айта турган болсок, судьялар баягы кайсы бир чечим кабыл алууда көз каранды деп айтуудан алысмын. Анткени иш өндүрүшүнө, судьянын өндүрүшүнө түшкөндөн баштап ал ишке эч ким кийлигише албайт. Эми коомчулукта бар, мисалы жогорудагы кызмат адамдары зона кылды, же болбосо мындай деген нерселер. Ал эми просто айтылган сөздөр да. Ал эми иш боюнча соттук отурумдун жүрүшүндө изилденип, жашыруун бөлмөгө кирип чечим кабыл алып аткан бизде сотко эч ким эч кандай басым көрсөтө албайт да. А билесиздер, эгерде ошондо кандай бир басым көрсөтүү жагдайлар боло турган болсо, ал боюнча жоопкерчилик бар, мыйзам ченемдүү ал маселе каралат. Бизде азыр байланыш бар экен, анан соң маегибизди улантсак. Байланышты кабыл алабыз. Үзүлүп калды окшойт, Максат мырза. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Ош шаарынан чалып жатам. Атым Жамила. Мен соттордун жана прокурорлордун акыйкатчылык чечим чыгарганына ыраазы эмесмин. Кече жакында мен соттоштук. Горсуттун төрагасы өзү Атаназаров чечимди чыгарды. Мен заявитель болуп заявление жазып неметкенде Абдивап уулу Расул деген спецпрокурор мыйзамсыз тергөөнү жүргүздү дагы бул жерде мени заявлением четке чыгарып, өзүнүн кызыкчылыгы негизинде сот менсиз өттү. Анан судья өзү бул сотту толугу менен этпей доско жөнөтпөсөм сотту чечим чыгарып койду. Сот чечиминин копиясын мен сурап барсам, мага бербей койду. Анан облус сотко немете арызданам десем, облус сотко мен жазганымдан кийин ошо спецпрокуратуранын үстүнөн жаздым. Ошо соттошкон 42-чи мекеменин үстүнөн жаздым. Ошону президентке чейин жазгандан кийин текшериш болгон үчүн мен свидетель болуп чакырды облус сотко. Облус сотко чакырганда бул облус соттун судьялары биринчи угуусуга чакырбады дагы, экинчи угуусуна чакырып, мен ошол жерде сурап атканда башка нерсени сурап туруп, экинчи жолу мен өзүм проблема маселем жөнүндө сүйлөп атканда судья мени оскорблять этип, мен узун жаптып эч кандай неметпей актап койду алардычы. Бул мыйзамсыз болду. Мен бул жерде начальниктин үстүнөн арыз жазган эм, начальниктин үстүнөн тергөө жүрбөй, эки конвойдун үстүнөн тергөө жүрүп, акыйкатчылык жок да Кыргызстанда, коррупция.
Мен жазган мекеменин начальниги менен Атаназаров горсудтун төрагасы экөө курсташ дос экен. Достуктан өткүзүп, өздөрүнчө келишип, окуттагы Чоң рахмат пикириңизге. Рахмат эже пикириңизге. Сиз жооп бере аласызбы ушул? Эми бул маселе боюнча эмне дейм? Бул маселе боюнча биринчиден кандай ишти, кылмыш ишиби, же бул судебный материалбы, же жарандык ишпи, ал боюнча бизге, конечно, белгисиз. Аз өзү телекөрүүчүнүн өзүнүн айтуусуна караганда, менин түшүнүмө караганда, биринчи инстанциядагы соттун кабыл алган соттук актысы облус соту күчүндө калтырылды деп атат. Күчүндө калтырып койду деп атат. Биринчиден соттук акт кабыл алган учурда, мисалы, Кыргыз өлкөсүнүн аракеттеги мыйзамдары негизинде кабыл алат. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол эле биринчи инстанциянын соттук актысы экинчи инстанцияда каралып, ага укуктук баа берилиптир чечимге. Баа берилип күчүндө калтырылды деп атат. Эгерде жогорудагы телекөрүүчү соттун биринчи, экинчи инстанциядагы соттун актыларына наразы болсо, ал Кыргыз өлкөсүнүн жогорку сотуна көзөмөл иретинде даттанууга укугу бар. Эми Мақсат мырза, айтсаңыз, ушул жерде азыр жаңы эле көз карандысыздык боюнча кеп болуп өттү да. Анан Алмамбет мырзанын айтымына караганда эч кандай көз карандысыз, эч кимге көз каранды болбойбуз деген пикирди айтат. Сиздин оюңузча кандай? Чындыгында азыр эми мамлекеттик ошо сот системасын уюштурууну карай турган болсок, бул жерде сот системасын ошол тандоодо, сотторду тандоодо, андан кийин дайындоодо, анан бул сот системасына акча бөлүүдө мамлекет түздөн-түз киришип аткандыктан, андан кийин жанакындай арыз даттанууларды башка бир орган карап атат. Ошого байланыштуу кайсы бир учурларда мамлекеттин кызыкчылыгы же болбосо мамлекеттик адамдардын кызыкчылыгын көздөгөн бир соттук акты кабыл алынып калуу болуп атат деген мындай көпчүлүктүн оюна мен да кошулам да, кээ бир учурларда. Ошого байланыштуу чындыгында мындай түздөн-түз эле көз карандысыз, өзү чечет, мыйзамда так көрсөтүлгөндөй дегенге бир аз каршы пикирлерибиз бар да. Андан сырткары бул боюнча Кыргызстанга сырткы бир өлкөлөрдүн жанакы расмий биздин каттарга жооп берүүсү, мисалы отказ кылып коюп атат. Силерде сот системасына ишенбүүчүлүк бар. Ошон үчүн бул барса, бир кайсы бир жарандар барган болсо, биздекилер көбүнчө экстрадиция боюнча алып келип бул жерде мыйзамдуу бир жаза колдонуу үчүн жөнөтүп атышат. Бирок алар ошол силердеки сот системасы мыйзамдуу чыгарышына ишенбейбиз деп бербей койгон учурлар бар да. Мындан дагы ошол эл аралык деңгээлде дагы сот бийлигине бир жакшы эмес көз караштар бар да. Бизде азыр телефон байланышы бар экен. Кабыл алабыз. Алло. Биз угуп жатабыз. Угуп жатабыз. Кимге? Ошардан чалтырдым. Биз сотторушуп карап районуна 2 жыл сотторуптук эле. Анан себеби кызыкта кылгандардан алар дагы даттанып эме кылып коюптур да, ошондо эле бүтүрүп болсо болду же алар даттанбай эле арадан бир 5 айдай убакыт өтүп кетти да. Анан алар кайра даттанып дагы жалган жаран табып районго сот болгон биринчи адам утканбыз. Кийин областной болду. Адам болуптур эле. Анан эми аларда бизди алдап жерди көндөргө качуу убакытты чөзүп эми ал кечеге бүткөндө ошо колдоп атат да. Ошого эми андан бутак болот. Так, түшүнүктүү. Сиз айткан маселе боюнча бул жер маселелери же жарандык иштер иш окшойт. Эгерде биринчи инстанциядан уткан болсоңуз, башка айтканда сиздин пайдаңызга чечим чыккан болсо, арызыңыз канааттандырылган болсо, областтык сотто каралды деп атасыз, жогорку сотто каралды. Бул ошол эле маселе, ошол эле тараптардын ортосунда Кыргыз өлкөсүнүн жарандык процессуалдык кодексинин 222 статьясына ылайык кайрадан каралууга жол берилбейт. Бир гана жол берилиши мүмкүн, эгерде ошол кабыл алынган соттук актка жаңы ачылган жагдайлар пайда болгон учурда гана.
Ал бир эле тараптардын ошол эле тараптардын ортосунда ошол эле предмет жана ошол эле талаш тартыш боюнча кайрадан кайталап кароого сотто жол берилет мыйзам боюнча. Ушул эле соттордун көз карандысы жөнүндөгү кепти улайлы да. Азыр мисалы коомчулукта айтылып атат, сотторду прокуратура, УКМКнын кызматкерлери кадимгидей көзөмөлдөйт дейт. Аны бир пара алып жатканда атайын мындай карматып, кыйнап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн алар ушул жактан көз каранды, адилеттүү чечим чыгара албайт деген пикирлер бар да коомчулукта. Ушул чынбы? Эми бул мындай маселеде баягы коомдо мындай же болбосо коомчулукта мындай деп айтып атат деген сөз эми определенный баягы чындыгы болушу мүмкүн, определенный баягы жалган болушу мүмкүн. А бирок мисалы укук коргоо органдары, тергөө органдары дейли мисалы же болбосо прокуратура дейли, алар өздөрүнүн ошол мыйзамга ылайык өздөрүнүн милдеттерин аткарып келет. Мисалы прокуратураны алсаңыздар, мыйзамдары сакталышын, аткарылышын көзөмөлдөйт. Туурабы? Ал эми соттордун үстүнөн басым жасады же болбосо мындай кылды деген сөзгө алысмын. Себеби именно судья болуп дайындалгандан кийин ар бир судьянын жоопкерчиликке тартуу маселесин прокуратура чечпейт. Же болбосо улуттук коопсуздук кызматы чечпейт. Судьялардын жоопкерчилиги жөнүндөгү маселени Кыргыз өлкөсүнүн соттор кеңеши чечет. Эгерде кайсы бир маалыматтар боюнча кылмыш ишин козгоо же болбосо кылмыштар жоопкерчиликке тартуу жөнүндөгү маселеде ал Кыргыз өлкөсүнүн соттор кеңешинин эгерде макулдук берсе жоопкерчиликке тартуу боюнча анда анын жоопкерчилик маселеси, жаза колдонуу чарасы күнөөлүү эмес деген маселеси чечилиши мүмкүн. Ал эми прокуратура түздөн-түз же болбосо улуттук коопсуздук кызматы түздөн-түз сотторду жанакындай контролдоп атат дегенден мен алыспын. Себеби алар өздөрүнүн жумушун аткарып атат. Мисалы мыйзамдардын сакталышын, аткарылышын көзөмөлдөшү мүмкүн. А мисалы бизде билесиздер, сот тургундары ачык соттогу тургундарды, пожалуйста, ким каалаган адамдар келип катыша болот. Эми ушул жерден айтсак, ушул сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүнөн бирөөсү же төрагасыбы ошол судьяга кандайдыр бир дегенде таасир этип бир чечим чыгаруудачы. Таасир этип бир чечимин өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү барбы? Сотторду тандоо кеңеши бул судьялардын ошол судьялык кандидат болуп барганда судьялык кызматка татыктуубу, татыктуу эмеси, билими жетишеби, жетишпейби ошол маселе боюнча гана өзүнүн гана баасын бере алат. А судьялар кеңешин ала турган болсоңуз, алар соттордун кабыл алган соттук актыларын карай алышпайт алар. Алар судьялардын мисалы мындай да, ал кагаздан сырткары эле да, мисалы жанагы кандайдыр бир ошол жерде таанышы болуп калышы мүмкүн, таанышынын бир кылмыш иши менен сиз соттоп калышыңыз мүмкүн да, мисалы калсак. Анан сизге чалышы мүмкүн. Мен сени өткөзгөм. Аларда укугу бар да сиздерде, эгерде кандайдыр бир чекилик кетире турган болсо, кайра чакыртып алууга дагы. Жок, андай немеси жок. Чакыртып алууга укугу жок. Чакыртып алууга жок. Ал жумуштан бошотуу жөнүндө сунуш бериши мүмкүн. Совет судей берет, судьялар кеңеши берет. А соттор кеңеши андай. Мына ошондой жолдор менен судьяларды коркутуп, алар бир көз каранды кылып алганга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок демек сиз. Жок, мисалы ал ар бир судьянын өзүнөн да ал. Мисалы мага давление болуп атат, мен андай болуп атат деген эмес да, мисалы. Судьяга мисалы сиз таанышы болуп, муну карап коюңуз же мындай кылышыңыз дейиши мүмкүн эми. Биз кыргыздар азбыз. Бир тууган аркылуу же бир тааныш аркылуу чыгышы мүмкүн. Бирок сот ал жерде мыйзам ченемди карап чечем дейт да. Чечим кабыл алып атканда өзү чечим кабыл алат да, ар бир чечимге судья өзү жооп берет. Ушул боюнча сиз пикириңиз билсе болот. Соттор кеңешинин түздөн-түз бир кийлик ишүүсү болот же болбойт дегенге бир аз мындай так жооп бериш кыйын. Укканда эмесмин алар киришкендиги жөн. Чындыгында мына улуттук коопсуздук кызматы тарабынан бир кандайдыр бир басым деп эмес эми кандайдыр көзөмөлдөө процессуалдык бир аракеттерден сырткары бир иштер болуп калышы мүмкүн да. Мисалга алсак, бөгөт коюу чарасын шаардык соттун зданиясы болсо, ошол жерде өткөрбөстөн УКМКнын зданиясына келип өткөргөн учурлар кездешкен да, жок эмес. Ошол учурларда эмнеге деген суроо чоң пайда болот. Неге шаардык соттун имарат турса, атайын ошол жерде ишчилер иштеп атса, УКМКнын зданиясына келип, УКМКга кириш да аябай кыйын, билесиздер, жанагы
чакырып, анан кийин решетка болуп атып, сакчылардан өтүп, бардык уюлдук башка байланыштарын калтырып, ошол учурларда эмнеге деген суроо жаралат дагы, анан эми жоопсуз калат да. Бул факттар болуп келген, болгон. Болгон учурлары бар. Сиздин маалыматыңыз барбы бул боюнча? Да, маалыматым бар бул боюнча. Эгерде кылмыш иштери бар, мисалы билесиздер, мамлекеттик коопсуздуктун маселелерин караган, мисалы терроризм, башка кылмыштар боюнча биринчиден ошол эле учурда мисалы СИЗОдо камакта отурган жарандар бар, соттолуучулар. Ошол улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу кармоо жайында отургандар бар. Ошолорду кандайдыр бир Ош шаардык сотунун сот залына алып келүү процессти өткөрүүдө бир коопсуздук пайда боло турган болсо, сот ошол мисалы мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы жазаларды аткаруу инспекциясынын Ош шаарындагы номер 25 мекемесинде бар процесстерди өткөргөнгө болот. Мисалы сот деле коопсуздукту караш керек. Мисалы сот отуруп жүрүп аткан мезгилде баардык коопсуздуктарды караш керек, алдын алыш керек. Ал баягы бул именно улуттук коопсуздук кызматынын сотторго болгон баягы таасиринин астынан анан соттор барып процесс өткөрүп атат дегенден аласың. Бул коомдук коопсуздукту алдын алуу, коомдук коопсуздук камсыз кылуу максатында гана ушундайдан неме процесстер өткөрүлөт. Бизде телекөрүүчүдөн телефон байланыш бар экен. Кабыл алабыз. Алло. Биз сизден жатабыз. Саламатчылык. Мен жана биринчи неме боюнча чыктым эле кайтаданчы. Жогорку сотко кайрылыңыздар дедиңиздер. Мен соттун чечимин ала албай жатам. Облус сотко барып туруп берсем, бул жерде сиздин сот тиешер жериңиз жок экен деп мага сот чечимин бербей атат өкүмүнчү. Буну кантип мен жогорку немеге верховныйга обжаловать этсем болот? Түшүнүктүү. Мен эгерде сизге соттук актынын көчүрмөсүн бербей жаткан болсо, сиз ал иш боюнча жабырлануучу болуп өткөн эмес окшойсуз менимче. Эгерде сиз жабырлануучу болуп өткөн болсоңуз, ошол Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинде соттук актыларды көзөмөл иретинде же болбосо кассациялык же апелляциялык тартипте даттанууга укуктуу адамдарга соттук актылар берилет. Эгерде сиз иш боюнча күбө катары өткөн болсоңуз, анда сизге соттук актын даттанууга мыйзамда жөнүндө жол көрсөтүлгөн эмес. Ошол себептен соттук акты берилген эмес деп түшүндүм мен азыр. Чоң рахмат. Азыр бизде чаган жарнамалык бөлүк бар. Андан соң эфирибизди улантабыз. Ош Пирим телеканалынын түз эфиринде Жаргылчак программасы өз ишин улантат. Бүгүн биздин тема канткенде сот адилеттүүлүгүнө жетебиз. Мына ушул теманын алкагында бизде коноктор бар. Суроолорду берип. Ооба. Кийинки суроо Мактат мырза сизден баштайлычы. Ушул азыркы учурда деги эле адвокаттар менен, жактоочулар менен судьялардын мамилеси деги эле табиятынан кандай болуш керек? Азыркы учурда кандай? Табиятынан биз табиятты дегенде бир абстрактуу бир жазылбаган нерсени айта албайбыз. Бул сотко киришип, сотто катышуу бул атайын процессуалдык нормалар менен бекитилгендиктен ошол мыйзамдын алкагында гана болот. Сот өзүнүн ошо процессуалдык мыйзамда көрсөтүлгөн гана нормаларынын чегинде болот. Адвокат да ошондой эле болот. Мамиле дегенде ошол сот ал жерде бир мамилеге келе турган тарап эмес. Адвокат кийинки тарабы менен. Эгерде жазык иши болгон болсо, прокурор менен экөө өзүнүн иш боюнча ойлору боюнча талашта болот. Ойлорун талашта болот. Ал эми сот ошол эки ойдун таразылап, кайсынысы туура десе ошол жака чечим чыгарып берет, соттук акты чыгарып берет. Ал эми түздөн түз бир адамдык бир мамиле тааныштыктан болушу мүмкүн, мурунку, кийинки абалдардан болушу мүмкүн. Чындыгында сот процессинин алкагында
процессуалдык гана нормалардын негизинде жүргүзүлөт. Ушул эле суроого сиз мисалы судьялар менен адвокаттар кандай мамиледе болуш керек Өзү жогоруда Максат туура айтты. Адвокат деген ишмердүүлүк, адвокаттык ишмердүүлүк жөнгө салган мыйзамдар бар. Адвокаттардын ишмердүүлүк жөнгө салган Кыргыз Республикасынын адвокаттык ишмердүүлүк жана адвокаттар жөнүндөгү мыйзамы бар. Ал мыйзамда адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө жазылган. Андан сырткары адвокаттардын этикасы жөнүндөгү кодекс бар. Ал жерде адвокат кандай болуш керек? Ошол мыйзамдарга ылайык, ошондой эле кайсы бир иштерге катышууда ошол Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндө аракеттеги процессуалдык кодекстердин негизинде иш алып барышат. А судьялар деле ошол судьялардын статусу жөнүндөгү, ошондой эле судьялардын этика кодекси бар. Ошол кодекстин талаптарына ылайык өздөрүнүн ишин алып барышат. Ал эми кандай мамиледе болуш керек деген эми судья менен адвокаттын ортосунда эч кандай мамиле болушу мүмкүн эмес. А эгерде өздөрү жана жогорудагы айтылгандай мурундан тааныш болсо, тууган урук болсо, билесиздер, ал өз жолунда. А эгерде сот процессинде адвокат судья менен тууган же кандайдыр бир баягы кызыкчылыктар боло турган болсо, андай учурда экөөсү одновременно сот ишти карай албайт. Же судья андай учурларда баягы соттук коромго баш тартуу маселелерин чечиш керек. Эми кийинки суроо сизге. Ушул сот системасындагы жанагы гендерди кескен балекет болуп эсептелип аткан азыркы коррупция деген балекет. Сиздерде барбы? Сот системасында. Да, бул эми өтө оор суроо, конечно, бирок сот системасында, сот бийлигинде коррупция бар дегенден алысмын мен. Себеби коррупция болуш үчүн бул систематически болуш керек. Адилеттүү, таза, принципиальный судьялар иштеп атышат бүгүнкү күндө. Ал эми кайсы бир жарандардын ошондой бир мыйзам бузуулары менен ошондой жолдорго барган учурлар кездешип келген. Алардын жоопкерчилиги өзүнчө каралып атат. Сот бийлигинде демек бар же жок? Сот бийлигинде мен коррупция бар деп айта албайм. Сиз эмне дейсиз? Сотто коррупция барбы? Судьялар коррупциялык аракеттерди кылгандыгы жөнүндө түздөн түз ошо тергөө жаңылыктардан тергөө иштери кайра эле ошолордун судьялардын иштери сотто каралып атат. Бул ошо жеке судьялар тарабынан түздөн түз буга чейинки тарыхы бар судьялар тарабынан мисалы райондордо кармалып атат, шаарда кармалып атат, ошолордуку боюнча жеке судьялар тарабынан ошондой коррупциялык аракеттер болуп атат. Ал эми жалпы бир сот системасында баары коррупциялашкан деп системалуу бири-бирине ушундай бир акча берип тура турган бир чоң бир орган деп айта албайм. Сиз мисалы пара менен кармалган судьяны уктуңузбу өзү Кыргызстанда? Ооба. Мынал ошол азыркы айтылып жүргөн 2010дон кийин көптөгөн эле судьялар кармалды, өзгөндө кармалды, районда айталы, Нукатта кармалды, шаарда деле кармалып атат, Жалал Абадта кармалды. Мындай эми чындыгында мамлекет ошондой бир көрүнүштөрдү алдын алуу аракети болуп атат. Ошолордун жыйынтыгында анан мен өзүмдүн сөзүмө практикага такап атам да. Негизинде биз жалпыга маалымат каражаттарынан чыккандыгы үчүн сөздү айткандан кийин аны далилдеш керек. Ошон үчүн мен ошо түз фактыларга таягып айттым да. Бирок Кыргыз Республикасынын конституциясында ой эркиндиги, пикир эркиндиги дагы бар. Кээ бир маселелер боюнча өзүмдүн оюмду да билдиргендей. Башта бул жакынкы аралыктар эле Европада жаңы келген судьяларга креслосуна кандайдыр бир терини чапташып ичкен да. Анан бул тери эмне тери деп сурагандарга сенден мурунку олтурган судьянын териси дейт экен. Ал себеби ошол мурунку судья коррупцияга барып пара алгандыгы үчүн аны терисин сылып тигини креслосуна каптап койгондон анан кийин ошондой бир жаза колдонуш экен да алыкта. Бизде мисалы эми андай катуу жаза эмес, албетте. Бизде сотторго кандай жазалар көрүлгөн? Кийин ушул мыйзам бузуп же кандайдыр пара алып кармалган судьялар бар. Бул маселенин
Судьялар дегенде бул эми статусу бар, конечно. Бирок жоопкерчиликке келгенде бул Кыргыз Республикасы Кылмыш кодексинин негизинде эле каралат. Мисалы эгерде анын жүрүм-туруму боюнча бир маселе боло турган болсо, эскертүү, сөгүш берилиши мүмкүн, эскертүү берилиши мүмкүн. Жумуштан алуу, баягы мөөнөтүнөн мурда жумуштан четтетүү болушу мүмкүн. А эгерде кандайдыр бир кылмыш иш жасалган болсо, ал боюнча кылмыш иш козголуп, судьялар кеңеши тарабынан анын жоопкерчиликке тартуу боюнча макулдук берилген болсо, андан тергөө амалдары жүрүлүп сотко келсе, ал күнөөсү далилденген болсо, ошол кайсы Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин кайсы бир нерсе менен айып бузулган болсо, ошол бириниде көрсөтүлгөн санкциянын негизинде жоопкерчилик тартат. Мисалы, шаардык сотто болсо, жок, шаардык сотто иштеп жаткан судья пара алып кармалып, кызматтан кетип, анын иши тергөөдөн өтүп кайра соттук кароого келип жетсе, анда ошол эле учурда шаардык кайра эле ошол өзү иштеп кеткен өзүнүн коллегалары соттук ишти алып бара береби? Жок, андай болбойт. Бул жерде билесиздер, Кыргыз Республикасынын жарандык процессуалдык кодексинде дагы, ошондой эле жазык процессуалдык кодексинде дагы соттук курамга баш тартуу боюнча маселелер бар. Эгерде мурун бир жамаатта иштеген болсо, тууган уруу болгон болсо, же болбосо мурун ошол иш боюнча адвокат болуп катышкан болсо, өкүл болуп катышкан болсо, эксперт болгон болсо, катчы болгон болсо, негиздер болгон учурда андай учурларда каралбайт. Эми буга чейин ошондой жагдайлар болуп келген. Бирок ал именно ошол соттор эмес, башка райондордун сотторуна бөлүнүп берилип каралып келген. Бизде телефон бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен мындай төмөнкүдөн суроо берейин дедим. Миграцияда жүргөн ата-энелер балдарын таштап кетет го, бирөөлөрдүн колдоруна, туугандардын колуна. Ошолорду бүгүнкү күндө мектепте опекунга алышып атат. Ошого кандай документтер кетет? Түшүнүктүү. Сиз жооп бересизби, жооп берейинби? Билсеңиздер кимдин Бул боюнча биздин жергиликтүү жерлерде социалдык коргоо башкармалыгы бар. Ошол жака барса түздөн-түз так көрсөтүп беришет дагы кандай тартипте өткөрүлүшү. Чындыгында азыр кайсыл документтер керектеле тургандыгын тизмектеп айтып берүүгө мүмкүнчүлүгүм жок. Ошондуктан эгерде райондо болсо, райондук ошол башка бөлүккө, шаарда болсо шаардык бөлүккө келип кайраса болот. Менде бир суроо бар эле да, ушул коррупцияга байланышкан эле. Жана жакында эле мына республикада жүрт фракциянын лидери Өмүрбек Бабанов ушул соттордун өздөрүнүн жакындарынын телефон байланышын тыңшоону мыйзамдаштыралы деген сунуш менен чыкты да. Демек ал ушу соттордогу коррупцияны айтып атат да, ошону бетин ачайлы деп атат. Жемкорлуктун алдын алууга кандайдыр бир Ушундай сунуштарга деген. Эмне дейсиздер? Менин пикирим бул боюнча эми ал, конечно, баягы мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизип талкуулоо маселеси болуп атат, эми коомдук талкуулоо болуп атат. Билесиздер да, бизде Кыргыз Республикасынын башкы мыйзамы бар. Ар бир кабыл алынган мыйзам актылары Кыргыз Республикасынын конституциясына карама-каршы келбеш керек. Эми анан сот системасындагы судьялар, мисалы, мен ойлойм, судьялар баягы өздөрүнүн телефондорун прослушкага койгонго эч кимиз каршы эмес, например. Ал жерге судьялыкка келгенде баары эл үчүн, мамлекет үчүн таза, ак иштейм деп келген инсандар. Ал эми алардын туугандарын телефондорун баягындай прослушкага коюу маселеси болуп, эгерде ошол мыйзам долбоору жогорку кеңешке өтүп, жогорку кеңеште билесиздер эми 3 окуудан өтөт, канча экспертизадан өтөт. Ошондон өтүп кабыл алынган болсо, ал эгерде Кыргыз Республикасынын конституциясына карама-каршы келбесе, анда ишке ашат. Эгерде карама-каршы келсе, билесиздер, бизде Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун алдында конституциялык палата бар. Кайсы бир мыйзам актылары конституцияга карама-каршы келип калган учурда, ошо кабыл алынган мыйзам актыларынын конституциялык экендигин же конституциялык эмес экендигин аныктайт. Эгерде ал ошол мыйзам кабыл алынып, ал жарандардын конституцияда көрсөтүлгөн конституциялык укуктарын буза турган болсо, ал ошол мезгилде карап чечилет. Коомдо айтылып аткан бүгүнкү прослушкага коюш керек, тыңшоолорго жүргүзүш керек дегенде алдын ала мына туура же туура эмес деп айтуу бул эртерээк болуп калат. Судья анда жана бийлик тарабынан да көзөмөлдүү, бийлик тарабынан кандайдыр бир мындай ишине, соттун ишине кийлигиши дагы күчөйт да. Соттор өзүнүн чыгарган чечиминде, өзүнүн аракетинде эркин болуп, анан кийин ошол
кандайдыр басымдардан соттордон алыш керек. Мүмкүн болсо азыркы тандоо системасы, шайлоо алып келүү системасында өзгөртүп, дагы мындай эркин бир абалга алып келе турган бир схема жагдайлар же болбосо ыкмалар болсо, андан да жакшы болмок. Бирок ушул түздөн түз анын телефон сүйлөшүүсүн угуш бул түздөн түз эле конституциябызга каршы келет. Бул жеке жашоо. Соттук ишинин алкагында болсо 8 саат жумуш ордунда болот дагы. Андан сырткаркы 16 саат өзүнүн жеке жашоосу да. Ошондуктан ал жеке жашоосуна бул кийлигишүү катары кабыл алса болот. Билем, баягы соттук ишенимсиздиктен улам келип чыгып аткан пикир болсо керек да. Мисалы, адилеттүү чечим чыгарбай атат, паракор болуп атат деген. Паракорлукту чындыгында паракорлукту ага чейинки паракорлуктун келип чыгуу механизми кесепеттерин караса жакшыраак болмок да. Биз көбүнчө оору болгондон кийин аны дарылоо, оору эмнеден келип чыкты деген маселеге кайтса жакшыраак болмок. Ошол мисалы соттук эмнеден алып атат, мүмкүн айлыгы аздыр, же болбосо дагы бир башка бир сырткы бир факторлор бардыр. Ошолорду чектеп кем болсо дагы жакшыраак болмок да. Мисалы 30-40 миң айлык алышат болуш керек. Социалдык бир абалга ошол жетеби жетпей, үй бүлөсүнө, ошол жүрүм немесине жетеби жетпей карап көрүш керек да. Ошол эле биздики менен башкаларды салыштыра турган болсо, 200 миң, 300 миң биздин эквивалентке алса, ошондой бир айлыктарга туура келет дагы. Бирөө пара алып келсе, анын кичинекей акчасы менен чоң бир сот системасын, сот бийлигин кирдетип алуу не кереги бар деген маселе келип чыга турган бир акыбал алып келиш керек да. Туура. Бизде байланыш бар экен, кабыл алып коелу. Баарыбызга саламатсызбы? Саламатчылык. Жанагы суроо боюнча сот акеге рахмат дегендим да, баягы сиз жаңы чыккан жагдайлар менен гана дедиңиз го, жанагы кийинки тараптачы. Ал эч кандай жаңы чыккан жагдай болуп атат да, ушул эски боюнча эле эме болуп атат тең азыр кечеге арест кылып коюптур да жердечи. Ал булганга акысы барбы, анан межрайонныйга берип тургайлачы. Ошентип эле сот эме болуп атат да. Эч кандай жаңы жагдай кылбаптыр. Тааныш билиш таба эле ушинтип болуп да, мантип кызмат кылабыз дегенде элечи. Рахмат сурооңузга. Өзү негизи кеңеш берүүгө болбойт. Сиздин жагдайды айтып коеюн. Эгерде сиз ошол маселе боюнча мурда каралып чечилди деп атпайсызбы? Аз кайрадан ошо районаралык сотуна берген болсо, арызды арест салынган болсо, сиз мурда ошол маселе каралгандыгы жөнүндөгү соттук актыларды тиркеп, бул маселе сотто каралып чечилген, бул ишти өндүштөн кыскартып, камакас баягы доону камсыз кылуу боюнча көрүлгөн чараларды алып салууңузду сурайм деп арыз менен кайрылсаңыз чечет. Ар бир доо арызды кабыл алып аткан учурда мурда каралганбы, каралган эмеспи? Бул жагдай сотто судьяларга белгисиз да. Ошол жагдай мурда каралгандыгын тараптар өздөрү далилдөөгө милдеттүү. Сиз ошондой тартипте ошол чечимдерди тиркөө менен мурда каралган бул маселе чечилген соттук акты бар, ишти өндүштөн кыскартып, доону камсыз кылуу боюнча чараларды алып салууну сурайм деген мазмундагы арызыңыз менен кайрылсаңыз болот. Абдумалик мырза, мына сиздердин иш милиция менен тыгыз байланышта. Анан көбүнчө мына кылмышты иликтеп, алар тергеп, сиздерге өткөрүп берет. Анан алар көпчүлүк учурда нааразы болушат экен да. Биз ошо мээнет кылып тергеп берсек, соттор үй камагына чыгарып салат, жеңилдик берип коет деп. Анан ушу милициянын мээнети тууралуу алар ошо өздөрүнүн мээнетине күйүп айтып калышат да. Ушуга эмне дейсиз? Бул жагдайды айтардан алдын ошол камакта отурган адамдардын укуктары жөнүндө дагы түшүнүш керек. Мисалы, тергөө органы тарабынан бир адамга карата кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп сотко өттү деген сөз, анын ошол кылмышты жасагандыгына күнөөлүү дегенди түшүндүрбөйт. Ал соттолуучу болот. Ал адам качан күнөөлүү деп табылат? Ал адам мисалы өкүм чыгып, мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин.
ага чейин айтуу мыйзам бузууга алып келет. Анын последствиялары бар, натыйжалары бар, кесепеттери бар. Ал эми тергөө органдары тарабынан тергелип кылмыш иштери сотко өткөрүлгөн учурда башкаруу чараларын өзгөртүп койду деген жагдай, бул соттор каалаган эле өзгөртүп койсун деген эч нерсе жок. Ал өзгөртүп койгон негиздер мыйзамда так көрсөтүлгөн. Кайсы учурларда өзгөртүлөт? Мисалы бирөөсү оор ден соолугунун абалына байланыштуу. Мисалы кээ бир учурларда аял кишилер кармалып атат, кичинекей көкүрөктөгү балдары бар. Ошолорго байланыштуу. Кээ бирлери өтө оор абалда ооругандыгына байланыштуу чыгарылышы мүмкүн. Көп эсе ошол учурларда гана чыгарылышы мүмкүн. Анан жөндөн жөн эле жанагы сот деле өндүрүшүн алып аткан мезгилде башкаруу чарасын өзгөртүп чыгарып атса сот жооп берет эртеге. Ар бир кабыл аткан сот убакта. Ал эми тергөө органдары тарабынан мисалы тергөө амалдарын жүргүзүп жөнөттү дейли. Сотко келгенде, сотко түшүп аткан мезгилде процессуалдык кодексте көрсөтүлгөн. Эгерде жанагы келтирилген чыгымдарды төлөгөн болсо, мисалы алдамчылык боюнча жабырлануучудан тосмо арызын алган болсо, анан бүгүнкү күндө баягы келтирген чыгымды төлөдү болуп аткан болсо, мыйзам боюнча анча оор эмес кылмыштарды тараптар менен жарашканда кыскартылат. Андай учурларда тергөөдө ал адамды андан ары камакта кармоонун эч кандай зарылчылыгы жок да. Ошондой учурларда өзгөртүлүшү мүмкүн. Ден соолугуна байланыштуу өзгөртүлүшү мүмкүн. Жөндөн жөн эле баягы оор кылмыштарды жасаган адамдардын башкаруу чараларын өзгөртүп коюп атат деген бул пикирден мен алысмын. Эми бул соттук чечимдер боюнча да, соттук чечимдерде мисалы бир райондук сот чечим чыгарып, судьясы чечим чыгарып, ага нааразы болгон тарап облус аралык же шаардык сотторго кайрылганда алардын чечими баштагы соттун судьянын чечими жокко чыгарылса, ал туура эмес чечим чыгаргандыгы үчүн кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылабы? Албетте, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык келбеген соттук актылар кабыл алынган учурларда, процессуалдык нормалар бузулган учурларда, биринчи инстанциядан кабыл алган соттук актылары экинчи инстанция областтык жаага теңдештирилген соттор тарабынан жокко чыгарылган учурларда, мыйзамдын талаптарын одоно бузуу учурларында аларга карата жай анықтамалар чыгарылат. Ал жай анықтамалар Кыргыз Республикасынын соттор кеңешине жөнөтүлөт. Ал жерден уже ал жоопкерчилик жөнүндө маселе каралат. Рахмат. Бизде телефон байланышы бар экен, кабыл алабыз. Алло. Алло. Угуп жатабыз эже, сурооңузду бериңиз. Алло. Угуп жатабыз. Мен алимент фонду сурайын дедим эле. Сураңыз. Биз мен 2010-жылы мен алимент берген эле арызчы. Анан мен ошол бойдон мен берилбеди да, мен акчасы төлөбөдү инстанция. Одан бери 7 жыл өттү. Эми эмне болот? Ошону кандай кылсак болот? Ошону билейик дедик элек. Рахмат, урматтуу адвокат, сиз кеңеш берип коесузбу? Бул боюнча эгерде соттун актысы чыккан болсо, аны аткаруу боюнча атайын сот аткаруучуларга барыш керек. Эгерде райондо болсо, райондо жана түздөн түз ошол актыны аткаруу боюнча кимге бөлүнгөндүгүн так барып ошого жолугуп, эмне себептен өндүрүлбөй аткандыгы жана ошолорду сурап, же болбосо арыз берип, эмне себептен ошол мыйзамдуу күчүнө кирген соттук акт аткарылбай атат деп кайрылса, алар тийиштүү түрдө жооп берет. Соттук акты аткарбоо бул кылмыш жаза кодексинде каралган. Бул боюнча жаза да колдонулушу мүмкүн. Ошондуктан биринчи арыз менен сот аткаруу бөлүмүнө кайрылып көрсөңүз, ал жактан так жооп берет. Анын жообуна карап туруп, кийинки сиздин аракетиңизди өзүңүз ойлоносуз. Максат мырза, ушул биздин эфирдин соңуна келип жетип баратат да. Эми соңку суроо экөөңүздөр тең эле. Демек, бир жыйынтык чыгарды. Канткенде биз сот адилеттүү сотторго жетишебиз. Кандай аракеттерди кылышыбыз керек? Мамлекет тарабынанбы же жалпы жарандар тарабынанбы? Негизинен жалпы жарандар тарабынан ошол аракеттер жүргүзүлсө жакшы. Кыргыз Республикасынын конституциясында да, жазык процессуалдык кодексинде, жарандык процессуалдык кодексте бүт көрсөтүлгөн, сот
отурумдары ачык деп. Кайсы бир гана бир чектөөлүү бир 100% түзбөгөн бир иштер боюнча гана жабып өткөрүлүшү мүмкүн. Ошол ачык болгондуктан ошол коомдук бир көзөмөлдү, коомдук бир көз карашты ошол процесстерде адамдар ойлорун билдириш керек. Бирөөнүн башка эле бирөөнүн процесси боюнча барып отурганга укуктуу жана ошол процесстин кандай жүрүп атканга көргөн укуктуу. Бул жарандар эл тарабынан ошо сот адилеттүүлүгүн алып келүүгө бир аракети болот. Жана ошолор боюнча ойлорун билдирсе болот. Бул бир жакшы жана жакшы тийиштүү түрдө бир натыйжасын бере турган бир ыкма. Сиз пикир айта аласызбы? Эми соттордун ишин жакшыртууда бүгүнкү күндө мен өзүмдүн практикамдан айтайын. Биринчи маселе бул жанагы адвокаттар тарабынан ишке мына юридикалык билими бар, адвокаттык ишмердин жүргүзүүгө лицензиясы бар жарандар адамдардын укуктарын коргоп процесстерге катышкан болсо, бул жакшы көрүнүш. Ал эми бизде мына процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык ишенимдүү өкүл менен өзүнүн кызыкчылыгын корготуу маселеси бар да. Ал жерде юридикалык билими жок адамдар, жарандар кайсы бир адамдын кызыкчылыгын коргоп процесстерге катышып атышат. Анан ошол жарандардын мыйзам талаптарын түшүнбөстөн туруп, далилдерди эч кандай келтирбестен туруп соттук акты кабыл алганда бул сот мындай кылды, анандай кылды деп коомдо туура эмес пикирлер жаралып атат. Биринчи маселе бул ушул жарандар сотко кайрылууда профессионал юридикалык билими бар, лицензиясы бар адвокаттар менен кайрылса, бул маселелер эртерээк чечилет. Ал эми жана билими жок, юридикалык билими жок жарандар өкүл болуп катышып, алар процессуалдык нормаларды жакшы өздөштүрө албай, андан нары дагы ишти алып кетүүнүн баягы жол жобосун билбестен, анын кызыкчылыгын жактап аткан адамды кыйнап, ошонун артынан коомдук пикир, ошонун артынан наразылыктарды жаратууга алып келип атат да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе соттордун ишин жакшыртуу деп мисалы буга чейин ушул ким жаман сот жаман болуп келди да. Мына эми мына реформа болду, туурабы? Жаңы соттор келди. Ал жаңы соттордун келгенин алдында мына бир 2 жыл ашып 3 жылга жакындап калды. Коомдук пикирден сурамжылоодо жүргүзсөңүздөр, мониторингтерди жүргүзсөңүздөр, уже натыйжасын байкайсыздар. Мен мындай соттор мынтип кеттик дегенден алысмын. Бирок мурунку калыптанган пикирди бүгүнкү күндө сот системасы ошол жакшы тармакка буруп кетти алдык деп мен ишендире алам сиздерди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт мына ушуну менен соңуна келип жетти. Бүгүн биз канткенде сот адилеттүүлүгүнө жетишебиз деген теманын алкагында бизде конокто Ош шаардык сотунун судьясы Ахматов Абдумалик Алиевич жана Максат Жороколов адвокаттар болду. Кайрадан кийинки эфирде, түз эфирде жолугушканча саламатта калыңыздар. Кызматыңыздарда мен Орозбек Шарафдинұлы жана кесиптешим Арген Норов болдук. Саламатта болуңуздар.